Социалдык тармактарда үйү буздурулуп, балдары менен көчөдө калган келин жөнүндө сот маалымат берди. Жогорку сот Бишкектеги Ак-Орто конушундагы үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келинге байланыштуу комментарий берди. Анда соттун бардык инстанцияларында ал келин үйдү мыйзамсыз куруп алганы анык деген чечим чыкканы. Сот аткаруучулар 1 мартта үйдү бузуу тууралуу чечимди аткарганы айтылат. Келиндин үйү турган жерди 2012 жылы ишеним каттын негизинде сатып алганын, бирок 2018 жылы коңшусу Толкун Самидинова кызыл китеби бар экенин айтып, андан үй турган жерди талаша баштаганын билдирген. Чыр ушул жылдын 1 октябрында жогорку сотко жетип, анда Самидинованын пайдасына өкүм чыккан. Ак-Ордонун тургундары 3 мартта үй түрттүрүлгөн жерге чогулуп, бийлик өкүлдөрүнөн окуяны мыйзамдын негизинде адилеттүү териштирүүнү талап кылышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Урмат Токто Жумаев 4 мартта Ак-Ордого барып, үйү жок калган келинге өкмөт башчысынын жардамы менен жаңы үй салынып берилерин убадалады. Kança жылдан бери жашап жүрөңүз бул жерде? 10 жылдан бeri жашап. 10 жылдан бeri. Кимден алдыңыз эле жерди? Акылсаткан айынан алган бир инвалидка бир жаран экен. Анын мүмкүнчүлүгүм жок азыр салганга дегенден андан өз ара келишим менен алгам доверенность негизинде. Доверенность негизинде кызыл китеп менен сатып алдыңыз беле? Жок, кызыл китеп бул жакта эч кимде жок болчу анда. Анан кандай алгансыз? Жөн эле биги кызыл китеби жок эле жерди алып алгансыз. Ооба, кызыл китеби жок, могу жердин баардыгы эле ошо мен сыяктуу эле доверенность менен алынган. Анан бул сиздин чыгарган кийинки чыгарган мыйзамыңызда 1 апрелде чыгарган жер мунапысы жөнүндө чыгарган мыйзамыңыздын негизинде мен акимиятка кайрылып, ошол боюнча ошол сиздин чыгарган мыйзамыңыздын негизинде жазалып келаткан бул жер. Тигилердикини эмнеге бузбайт, эмнеге сиздикин бузуп салды? Бул жакта эки семьяны бузуп коёбуз. Эки семья. Кошунам талашып буздурткан кошунам. Мен 2014 жылдан баштап жашап атам. Бул болсо 2017 жылы китеп жасатып келип алып, анан кийин ушул жер меники чыккыла дегенден мен муну экөөбүз чечпей, сот чечсин. Ким жасап берди бир китепти? Ал жерге жасап бергендер тийиштүүлөрдүн баары кылмыш иши козголуп, сотунда каралып атат, бүт элек ал иш. Бүгүн да каралып атабы? Ушул азыркы учурда да каралып атат. Ал жерде архитектура госрегистр ошол 2017 жылы ошол китепти жасагандардын баардыгы кылмыш иши козголуп каралып атат. Ошого карабастан бул жер меники деп эле болбой эле догурун эле жарандык эме менен сотко берген. Ошону менен утуп алды соттон. Утуп алып эле анан кийин анын кызыл китеби бар экен, 17 жылы жасап койгон. бул жер деген 17 жылы мораторий бар болчу. Айдоо багытын 2009 баштап мораторий. Кайсы кошунаңыз? Бул кошунаңыз? бул кошунам азыр. Чакыргылачы, ким бар? Балдар, Эрбол чакырып келелечи. Жок экен. Эч кимиси жок. Жок экен. Тилек деген квартальный да ушул эмен эметкен. Ошол башында мен депутат айлык кеңештен ошол мынакей биз деген китеп жазатып алдык. Анан кийин ушул китеп жазатып алган жерди сен бошотуп бер, жоксо түптүрүп салабыз деген да мени ошол квартальныйда келип коркуткан. Коркуткандан мен айткам. Ошо квартальный, Депутат. Азыркы учурда азыр могу жерде анын да жери бар. Айылдык кеңештин депутаты, Депутат, айылдык кеңештин депутаты. Көп жылдан бери Квартальный депутат. айылдык кеңештин депутаты. Бул жерде мен да кичине түшүндүрүп берип койчу. Ушул жерде мен жашайм, мен дагы мына 10 жылдан ашты. Ушул айланада бир да кишиникинде чында кызыл китеби жок. Эч кимибиз ала элекпиз. Багы жерди алганбыз, тамды салып жашап атабыз. Мына булар сыяктуу эле. Эми ушулардын арасынан таң калабыз да, ушу канча киши биз китеп ала элек. Биз деле билебиз да, мына мораторий жарыяланган 2009 жылдан бери. Андан кийин сизге мына 21-жылы мына кол коюп ачып берип атасыз, жалпыга берилсин деп. Булар эле ушул атайын мына бу жердеги ушул өкмөттөгүлөр. Жанагы Тилек деген баланы айтып атпайсыз, квартальный депчи. Ошол именно ошол киришип туруп баарын булткан ошол балада ошол жазатып мына өкмөттөн, госрегистрден, айыл өкмөттө да иштеген. Ошолордун баарын ошол 17-жылы китеп жазатып алып турат. Бизге бир кишиге китеп берген жок да, мына эл турат, мына баары турат. Ушунун арасынан ушу жерге именно могуга жазатып, эми мындай. Мен мына Атай ген прокурорду эшитип келдим. Таанышыңарбы? Урман Кузулушев. Атайын силерден бир сыйра
bir принцип üstünden bilebиз, уже bildik. Kандай болгон, эмне болгон дегендей. Анан кийин мен мораторийди жоюп, кызыл китеп бергиле дегенде бардыгына эмес. Кызыл линия деген бар, билесиңер, ошого кирип кеткен жерди ошол жерге салып алганга хоть эле өлтүрсөңөр да биз бере албайбыз. Анткени кызыл линия деген кызыл линия. Үстүнөн жогорку чыңалуудагы линия өткөн жерлер болот. Алдынан баягы связьдин кабелдер өткөн болот. Же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот. Андайларга бере албайбыз. Андайлар дагы бар. Андайларды араңарда бар. Алар сразу эле эсинде болсун, аларга бере албайбыз. Калган масса 90-95% аларга беребиз. Кызыл линияда эмес болсо. Бул жер жок беле? Кызыл линияда жок беле? Кызыл линияда эмес, но бардыгында салынуу. Түшүнүктүү. Анда түшүндүңүз да сиз. Бул жерде мына 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини дагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы, депутатына карабагыла. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт бар мафиялашып кеткен да. Сотко да берет, прокурорго да берет, милицияга да берет. Алар крышавайт этип мына ушундай ызы-чууну жаратып атат. Бул бүгүн эле жаралып аткан ызы-чуу эмес, илгертен бери келаткан ызы-чуу. Ошол үчүн эч кимге карабай туруп жоопко тартасызбы? Ошол сот 17-жылы кайсы жылы сот карап чечип берип коюп атат бир тарабына? 17-жылы. Кызыл китепке Азыр чечип берип атат. Азыр чечип берген 2020 жазылган документ менен 2022 жылы ноябрда, декабрда ушулар. сот көзү сокур болуп калбаса көрүш керек да, көрүп туруп бул 17-жылы алып атса, ал убакта мораторий болсо, сеники да жарабайт, мунуку да жарабайт деп туруп артка тебиш керек эле. Силерге извещение коюш керек эле правоохранительный органдарга, же болбосо местный кеңешке, мону туралагыла, жокко чыгаргыла мунуңар, жок, туура эмес бул деп туруп ошентиш керек эле. Значит, бул жерде сот дагы акчалуу болгон. Мунун да жоопкерчилигин карагыла. Анан мындай дагы болот да, Садырбек кечиресизби? Бул жерге мораторий жарыялангандан кийин, кызыл китеп берүүгө уруксат берилгенден кийин кадастр, архитектуранын, комиссиянын балдары келип буяка номер берип кетип атат. Номер берип. То есть мыйзамдуу жолу эми кетип барат да, былтыр сиз келип кеткенден кийин. Мыйзамдуу кетип барат, китеп жасатып алып, анан келип 17-жылда кызыл китепти көтөрүп чыгып атпайбы? Анан бул жерде Садырбек мындай болот да. Агордо бүгүнкү күндө азапка баттык. Сиз келип кеткенден кийин үнүбүз сизге жетпей, жер саткан көпөстөр элди ушундай кыйнап, азапка салып, кызыл кетип ала албай атабыз. 15 000 түтүндөн 300 эле киши дейли кызыл кетип алды. Бүт арестке коюп койду. Аким гана. Мен арестте болду. Былтыртан бери акимсиң, э? Былтыр Баягы мен чогулушка келгенде бар беле? Ошондо мен бар эле. А эмне кылып атасыңар анан? Эмне кылып атасыңар буга? Эми азыр бүгүнкү күндө биз 20 миңге жакын арыз алганбыз бүгүнкү күндө. Анан ошо 5 миңден ашыгына азыр бүгүнкү күндө бара бир айлык илип келебиз да. Аларды биз мына өздөрү үй-мүйгө номер берип чыктык. Бирок биз келип 300 эле кишиге алдык деп атпайбы кызыл китеп. Канчага бердиңер бул силер? жерден баягы жерчилердин баягы мыйзам положение жазып койгон да, ошол макулдугу менен да биз өзүбүз тараптан архитектурный госрегистр, биз райондукун бүт өзүбүздүн тармагыбызды бүтүп даяр кылып койдук. Бир 10 миңден ашыгына. Азыр ошол жердин ээлеринин макулдугу деген жер биздин колубуз байлап болуп ошо болуп атат. Кайсы жердин ээлерин макул? Ошол баягы үлүш жерлеринин ээлери. Бүт ушундай берилип кеткен экен да. Биз бүгүнкү күндө кыйналып атканыбыз ошол. Бирок мына элдин алдында мына сиз берген тапшырманы биз башына аягына чейин катуу күнү-түнү аткарып атабыз. Мына эл өзү да көрүп, биз ошол кол байлап койдук. Баягы мурун басып алганда үлүш жер болгон. Ошол. Кимдин жерлери экен? Канча кишинин жери экен? Канча гектар? Мен билесиз айтып коеюнчу. Assalomu alaykum. Бул жерге келгенде мен сизге чыгып айттым эле ошондочу. Жана жерчилер аркылуу берилсе булар кайра сатат депчи. Азыр ушундай болуп атат. Мындан мен элдин атынан айтып коеюн сизге. Азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканын бир эле ток кетер себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27 пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээлесинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурадан кызуулорун да алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде эле Ошол 15 жыл мурун канча киши экен ушул жерде? мына жерчилердин фамилиясынан бери айтып Азыр коеюн. өзүндө 15 миңдей. Жок, 15 миңдей ал басып алып салып алган кишилер жашоочу. Мен жерлерди айтып атам, жерди. Жер Бирөөнүн 10 гектар жери, бирөөнүн 100 гектар жери. 900дан ашыраак гектар. Общий биздин район боюнча 1618 гектар. Ошонун 900 гектардын ашыгы 15 миң түтүн ушул Агордон Өзүндө турат, өзүндө Өзүндө турат. Эми маған айтты, ушул 9000 гектар канча кишинин жери болгон? 9 гектар. 9 гектар ошол 12 миңден ашыгы үй салынып кеткен, 2 миңден ашыгы 15 миң адам. 15 миң адам. Ошондон фундамент. Канча хозяин болгон ушул жерде? 85 адамдай. 85 адам. Буларды биз муну айтып, булар менен жолуктурдум да. Аларды чакырдык, бетме-бет отурдук. Анан кийин айттык, мына жерлерди мына силер ушуну алыпсыңар,
эми сатыпсыңар, эми бергиле. Мына бүгүнкү Аз күндө токтоп туруңар. Ошол убакта ошол 85 киши сатты беле ошол жерин. Басып алдың, значит болду, акча төлө деп акчаларын алганбы, же алган эмес? алган эми саткан. Бардыгына саткан. Бир да киши захват жок. Баары Бүт сатып алган. Алар мындай кылып сатып алды. Азыр жашым китебини госрегистрге барып, менин жукумдан ажырап деген арыз жазып келген. Мен жазбайм деп атат. Болду, түшүнүктүү. Значит 85 киши мурдакы баягы үлүшүнө тийген кишилер да. Алар силерден акча алган баары. Ал үлүштүн ээлери, мен тактап айтып коеюн. Үлүштүн ээлеринен жана жер саткан аялдар. Саналуу эле бир 10 аял. Алар купили продажа кылып сатып алган. Сатып алып элге саткандагын азыр ошол сиз айткан жана колхоздун правоприемниктери эмес. 17-пунктты жокко чыгаргыла. 27. Ошол пункт жокко чыкса эле эл бүт алат байке. Сразу эле баарын организовать этип жокко чыгаргыла дагы. Күнөөлүүлөрдүн бардыгын могу жердеки жанакы бир кишиге 2 неме саткан, жер саткан, 2ден 3дөн саткан бардыгын жоопко тарткыла. Качан гана ошолорду жоопко тартса, ошондо ушундай из токтойт. Жоопко тартпай, кол ирисине тартат болуп защита кылып карабай койсоңор, ал уже дагы кете берет. Азыр Бул бузулган айтпайм азыр. Ана мынау азыркы кызыл китеп алып айткандар боюнча уруксат берип ишти эркинге чейин биз тактап сизге так маалымат бердик. Эмне себептен берилбей да ким алыш керек? Жок, мына түшүнбөдүм. Бизде такталган ана. Дегил бере албай аткан. 27 пункттер жокко чыгарсаңыз берет. 300 Эми анда биз жокко чыгарып беребиз. Баягысын мен аны билген эмесмин да, ошол типтеги Биз ошентип кинолот атабыз. дегендей. Эртең жокко чыгарып беремин. Немедиленно калган 15 миң кишинин баарына берилет. Только кызыл линияга кирип кеткендерге бербейсиңер. Алар 1000 адам бар. 1000 адам бар. Эми ошол 1000 адамда ызы чуу чыгарат. Аны туура түшүнгүлө Ана биз бере албайбыз. бир нерсени айтып коеюн силерге. Жана десятка линиянын боюнда үйлөр салынган да, үйдү салып бүткөндөн кийин частный компаниялар, мен сизге айтып коеюн. Сиз айтып атпайсыз, мамлекетке өткөргүлө линияны деп. Мына кварталдар частный компанияларды алып келип, элдин линиясына, ошол элдин үйүнүн жанынан десяткалар тартып салган. Азыр ошол десятканын жанындагы красный линия кирип калган да, ага эл күнөөлүү эмес да. Ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин жана частный компаниялар келип десятка линиялар тартып салган. Частный компаниянын кандай? Мына частный компания өткөрөбүз деп Az жанагы десятканы алып бул высокий эмес, десятканы алдында. Биз багы сиз өзүңүз келип кеткенден кийин жолду салуу боюнча жолду кеңейтиш керек болгондо, биз эми ошол калган биягында үйлөр туруп калган. Бирок жол салыш үчүн биз ошол линияларды мына үй тарапка жылдырдык жолго. Ал эми ал жерде азыр биз мындай десятка өтүп атат. Ал жерди бияка жылдырайлык десек жолго чыгып кетет. Бияка жылдырайлык десек ар бир менчиктин үйүнө кирип кетет. Ошон үчүн жерибиз болгон жерине коюлган бул нерсечи. Муну эл баягы неме чыгы элек кезинде эл өзү Жок, оң тарабын под бизнес деп сатып бергенде жол местасын. Кезинде ошондой кылып койгонбуз. Бүгүн азыр ошол күндө жана 1000 деген киши именно ошол десятканын алдында турат. Эми ал азыр десятканы жок кылалык десек, анда светтен кургала турганбыз. Бияка жылдыралык десек, жолдобуз. Биягына киргизели десек, үйлөргө кирип кетип атат. Ушул дагы бизди алдан тупикке такып атат, жана 1200 адамдын айласын кетирип турганда ушул болуп атат да. Эми десятканы башка жактан алып кетелик, башка жакка коелук десек, кое турган башка жеринде жер жок. Балкин бар биритип мындай. Немеге Минэнергияга бул кайра кылганды биз айттык. Эми буну Минэнергия чечип берет деп Минэнергия айттык. Алар положениялар барбы? Ушул астына түшүп канча? Эгер бергиле, эгер рұқсат берсеңер, биз аны чечим чыгарып беребиз деп аларга жөнөткөнбүз. Эми алар чечпесе биз чече албайт экенбиз. Бул боюнча биз текшергенбиз, маалыматты мен берейин сизге. Баягында сиз тапшырганда бүт текшерип чыкканбыз, азыр менин эсимде жок да. Ушул красный линиялар боюнча бүт ар бир үйдү карап чыкканбыз. Сиз мага барсаңыз да керек да, чоң таанып. Анан таанып атам да. мен Кумагул Токторбаевичтин балдарыңыз келип текшерип атат. Барды. Эл абонент болуп акча төлөп аткандан ошол десятканы сипка белгилери тартып койсо болот да. Жок, балансыга өткөрбөй атпайбы? Мисалы Север Электро келип атат, рахмат. Президенттин тапшырмасы менен бул жак элдин, мен айтып берейин. Бул жакты 25 миң жолу эл тартканбыз да, элдин менчиги да. Анан ушуну Север Электро келип, Энергия холд начальниги да келди. Президенттин тапшырмасы мамлекетке алалы десе, кээ бир кварталдар бербей атышат. Анан мындай туруңуз эми. Анан экинчиден Садыр Нуркожоевич бир айтып коеюн, жолду да мен сизден суранган элем, элдин атынан рахмат, асфальт жолубуз түштү. Анан ушул эки чекесиндеги тротуарны азыркыга чейин бүтүрбөй, азыр көрүп кетсең болот. Топурактарын таштап,
пайдагы бир подрядчик фирмаларга мынакей 1 жылдан ашты элге недопство же тротуар жок. Анан мен баса берип коеюн десятка боюнча. Могу оң тарабындагы мурдагы ошол жерчилер менен квартал менен аралаштырып жол болуп аткан местен под бизнес деп сатып берген. Азыр көрсөңүздөр болот. Себеби ошол под бизнес жерден десятканы качырып туруп булар элдин секесине тартып салган. Bunu katı közömölge alırsanızlar bu. Anan sen en birinci suranlarımız eldin aldım. Şu köy jet bütken ile köy jana 27 punkt жокко чыгарып берсеңиздер эртеден баштап бүт даяр алабыз кызык кетти. Хорошо, жана под бизнес деп саткан жерди карагылачы, карап туруп. Действительно ошо жигит айтып аткандай болсо, кайра наоборот тиягынан эме алсын. Урматтуу кадырлар, кызматташыбыз. Могу эч кимдин менчиги болбойт. Биз сүртүрүп салган кишини чакырсак келбей атпайбыз жок экен деп. Анын да менчигин өтпөсүн. Тескерисинче жоопко тартасыз. Эмне үчүн мораторий убакта жасатып алган подделка документ. Ким жасап берди? Алардын баарын сот ошо жоопкерчилигин карагыла соттун. Эмне үчүн сен көрүп туруп ушуларга бир жагына чечип берип атасың? Экөөнү тең анын жүрүтөч керек эле. Кызыл китеп да кайра артка айдап коюш керек. Сот карап атат да, көрүп атат. Ал билет да законду. Суранабыз 27 пункт жокко чыгарып бериңиз. Ошол тосулат. Азыр бузулган yok. Biz bayağı sunuş bergenmiz da. Ошол положение мыйзамга кайсы сунуш бергенбиз. Ошол тезирээк бүтүрүш үчүн аяка жеткен бизге жеткенсе ошону бир карап берсеңиз. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27 пунктты жокко чыгарып беребиз. Немедленно бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Biz sunuş bergenmiz. Если керек болсо, неме бергиле аларга? Тех паспорт берип тургула үйүнө жөн гана, кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун аны. Анан кийин маселе чечилгенден кийин аны чечебиз. Кызыл линияларга бербей. Мектеп боюнча Калганын баарына бергиле. мектеп боюнча Билем ал мектеп боюнча салабыз мектептин аягына чакырып.